Саламатсыңар балдар, маңдайларыңар жакшыбы? Мен бүгүн силерге тамеки насыбай ден соолукка зыян деген темада маалымат бермекчимин. Тамеки тартуу ден соолукка зыян экендигин баардыгыбыз билебиз. Тамеки тарткандардын өмүрү чылым чекпегендердин өмүрүнө караганда кыска болот. Тамекинин түтүнүндө дээрлик 4000 жакын химикат кошумчалары бар. Алардын дээрлик 40-ы өзгөчө кооптуу болуп саналып, рактын пайда болушуна алып келет. Тамеки чегүү бул оору болуп эсептелет. Бул сүрөттөрдү карап көрүлүчү балдар. Тамеки чеккен кандай гана зыян. Тамекиде 4000 ингредиент кездешет. Тамеки жандыруу менен 200дөн ашык химиялык аралашмаларды пайда кылат. Бул аралашмалар өпкөнү сезгентип жабыркатат. Балдар, өзүбүз тамеки чекпесек дагы, тамеки чеккен адамдын жанында туруу бул абдан зыян экен. Тамеки чеккен адам менен чекпеген адамдын өпкөсүнүн сүрөтү. Жана балдар, андан кийин насыбай жөнүндө маалымат алабыз. Насыбайдын курамындагы акиташ ооздун былжыр чел кабыгын күйгүзүп, оюп жарагылат. Узак жылдар бою насыбай тарткан адамдын кекиртегинде же ооз көңдөйүндө рак оорусунун жаралышы толук мүмкүн. Насыбай ооздогу даам сездирүүчү рецепторлордун сезгичтигин окотот. Ошон үчүн адам бара-бара даамды жакшы сезбей калат. Ооздогу шилекей бези сезгенип чоңоет да, шилекей көп бөлүнүп чыга баштайт. Ошондуктан насыбай чеккендер төбөчү түкүрүнүп басып жүрүшөт. Ооз сасык чыттанат, тиштеринин өңү өзгөрөт. Карагылачы балдар, насыбай чеккен адамдын оозу кандай болот экендигин көрдүңөрбү мына? Биз дайыма насыбай тартпай, тамеки чекпей, өзүбүздү таза, ден соолуктуу алып жүрүшүбүз керек экен. Түтүн менен өзүңдү да, өзгөнү да өлтүрбө, ойлон дейт. Көрдүңөрбү балдар, ойлонуп иш кылып, өзүбүз тартсак дагы жаныбыздагы адамдарга чоң зыян келтирерибизди биз дайыма ойлонуп жүрүшүбүз керек экен. Ошондуктан тамеки насыбай тартпай, таза жашоодо, чың ден соолукта чоңоюшубуз керек. Тамеки чеккениң бул өзүңдү жегениң болуп эсептелет. Тамекинин эч кандай пайдасы жок. Ошондуктан балдар, тамеки менен насыбайдан алыс, оолак жүргүлө. Балдар, көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.